22 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 22 апрелде санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Бишкекте 39 киши тамак ашка уланганын билдирди. Массалык улануу Сухэ Батыр көчөсүндөгү Улутоо ресторанында болгон. 27 адам 15 апрелде, 12 киши 18 апрелде уланган. Бул боюнча териштирүү башталып, тамактануучу жайдын 31 кызматкери кароодон өттү. Азыр лабораториялык изилдөөлөр жүрүп жатат. Ал эми ресторандын иши токтотулуп, ээсине 13 000 сом айып салынды. 21 апрелде президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев чукул жыйын өткөрдү. Жантаев аймактагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык түзүмдүк бөлүмдөрдүн макулдашылган аракетинин зарылдыгын белгиледи. 20 апрелдин кечинде катуу жааган жамгырдын кесепетинен Ак Кыя айылында 12 турак үйдүн жертөлөсүнө суу кирсе, Ылай Тала айылында 20 турак үйдүн короосун сел каптап, 5-өсүнө суу кирген. Андан сырткары Мырзаке Каракулжа Алай Кууна жолунун 41-чакырымын суу каптаган. Аталган аймактарда ÖKMдин жергиликтүү бөлүмдөрү ишке тартылып, селден тазалоо иштери уланууда. Эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Имамидин Ташев кармалды. ÖKMк 22 апрелде аны Чүй облусунун Кайыңды айылынан кармалганын билдирди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп шектелүүдө. Ташев мамлекеттик чек араны Алматы шаарынан Кара-Балта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан жеринен кармалды дешти атайын кызматтан. Буга чейин УКМК Ташевка коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлери тарабынан бийликти күч менен басып алууга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга чакырыктар боюнча эл аралык издөө жарыялаган. Кийин ал УКМКнын кызматкерлери аны уурдап барамтак алып түрмөгө отургузам деп коркутуп 100 миллион сом талап кылганын айтып чыккан. Бизнесмен мамлекетке мыйзамсыз курулушка тиешелүү ишке байланыштуу 52 миллион сом төлөп берген болчу. Депутат Эмилбек Жусупов мандатын тапшырууну чечти. БШКнын маалыматына ылайык, ал 20 апрелде депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө арыз берген. Арыз Боршайкомдун жакынкы жыйынында каралат. Жусупов депутат болуп 2021 жылы Ишеним партиясынан шайланган болчу. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Германиядан жүргүнчү ташый турчу 17 автобус келгенин билдирди. Анын айтымында автобустар грант түрүндө акысыз берилген. Буга чейин Бишкек мэриясы жакында Борбор калаадагы бардык маршрутка каттамдан алынып, автобустарга алмаштырыларын билдирген. Көчөлөрдү кичи автобустардан бошотуу 3 этап менен жүргүзүлөт. Кыргызстанда 4 айыл аймагы жана 13 айылдын аталышы өзгөртүлдү. Тиешелүү чечим мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин 19 апрелдеги жыйынында кабыл алынды. Кендин Ак Татыр айыл аймагынын Гавсубар айылы Орто Боз, Чымген айылы Чымкен, Голба айылы Алтын Бешик, Маданият айылы Айбике, Чапаев айылы Арча Бешик айылы деп өзгөртүлдү. Нарындагы Атбашы районунун Дыйкан айылы Чокоби, Жиргетал айыл аймагы Эсеналы Дайракунов деп өзгөрсө, Оштогу Каракулжа районунун Сарыбулак айылы Рыспай Абдыкадыров, Өзгөндүн Киров айылы Генжебай айылы деп өзгөртүлдү. Ал эми Таластагы Айтматов районунун Курумаймак айылы Сатыкей, Покровка айыл аймагы Семетей деп өзгөртүлдү. Чүйдүн Ысыката районундагы Горная Серафимовка айылы Кебекпи, Сокулуктагы Байын Антоновка айылы Кожомкул, Гемин райондагы Новомихайловка айылы Бобек айылы деп өзгөртүлдү. 2024 жылдын жайында Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомону Мерим Жуманазарова, Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Акматалиев жана Амантур Исмаилов жеңди. Шуну менен 9 кыргыз спортчусу Олимпиадага жолдомо алды. Буга чейин балбандар Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, Айпери Медет кызы Айсулуу Тыныбекова жана суучул Денис Петрашов лицензия алган.